Көксем bir kalbay, көңілімді жай, ойларымда сен, хубонымда сен. Шкафқа бекітіп бір саат отырғанбыз, сабақ өткенде. 45 минут эжеге қармалып текке кеткен. Сабақтан, мектептен оқып жүрген өзі кітап оқып барып берсін. Эжеге деле беріп жана. Бақырып жардайм ана ошондо нарынга келже мен бияка салыйм менин атыма бир кой деген да. Тойдо көбүнчөсү байкелер сербет болгон аталышат да. Сүйүмдө сен аман болгуң дейм, ажарыңа мен арбалып келем. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа сайтынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто таланттуу жана элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Эрнар Дайыр аттуу бала бүгүн студия конокто. Саламатсызбы? Биздин студияга куш келипсиз. Жакшы жеп алдыңызбы? Жакшы алдыңызбы? Жакшы. Анаңыз кандай? Жакшы. Эрнар, ошол айта кетсеңиз, канча бир туугансыз, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, кайсы жылы дегендей өзүңүз тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз. Мен 2004-жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. 3 бир тууганмын. Ата-энем бир туугандарым болуп, балыкчы Бишкек жолунда жашайбыз. Ар кандай балыкчыда туруп Бишкекте. Instagram тармактарында талас деп жазылып турса, талас деп чат болобу, талас деп атпайбы? Негизи ушул тойлорго чыгып, деги эле бүт жакта ушул тууралуу музыка аркылуу, ырдагаңыз аркылуу таанылып жатасыз. Кантип келип калдыңыз ошол жака? Ким түрткү болду деги эле ушул тууралуу айта кетсеңиз. Негизи ал той сферасына келгенге чейин эле ушул чөйрөдөн болчумун. Конкурстарга катышып, ролик карап, ырдап, мектептерден деле активист болчумун. Анан бир тойго барып ырдадым. Үйдөгүлөр менен барганда эчтеке эшитип аткан. Барганда ырдап бийлеп калчумун, анан өзүм жалгыз биринчи жолу бардым. Уланып кетти, уланып кетти, чөйрө жакта окшойт. Анан кийин ырларды жаздырып, ошентип азыркы учурда аракеттин жүзүндөбүз. Тойлордо ошол канча жашыңыздан баштап чыгып ырдап баштадыңыз? Официалдуу түрдө акча төлөнүп атайын ошо. Тойлорго негизинен 7-6 класстан бери ырдайм. Өзүм жалгыз барып, жегеде атам жеккизип, суунун боюна чыгармасы чыккандан бери көбүнчөсү элдер чакырат, заказ кылат, регионорго да чыгабыз. Şu 5-6 класстан бери экен. Сюрприз! 2 есе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Жалпысынан ошол музыка тармагында бир эле алектемизден ошол жакта да окуйт экенсиз да. Анан канча жыл окуйсуз, анан келечекте ушул чыгармачылык менен улантайын деген оюңуз барбы, же башка дагы кесиптин ээси болуу оюңуз барбы? Азыркы учурда Мураталы Күреңкеев атында Кыргыз мамлекеттик музыкалык училищесинин 3-курс студентимин. Ал жакта 4 жыл окуйт. Мындан аркы дагы ушул чөйрө менен кетебиз го буюрса. Окууну ушул чөйрөдөн окугандан кийин, жан дүйнө музыканы каалагандан кийин бул чөйрөнү тандабай коюш болбойт. Мындай үстүртөдөн дагы бир экинчи кесип кылып алып кетишибиз мүмкүн дагы бир нерсени. Бирок ырчылыкты тыштап, башка чөйрөгө кетүү планда жок. Чыгармачылык жаатына, музыка тарабына келип калганда, ушул тарап сиздики экенин кантип сездиңиз? Ушул нерсе менен алектенгиңиз келерин кантип сездиңиз? Мага оорчулук болгон жок. Мен өзүм шустрыраакмын кичине. Анан элди алып сүйлөгөндө дагы эл менен жакшы сүйлөшөм. Анан ошондон улам эле келди окшойт. Ага чейин эле ырдап, бийлеп жүрүп чыгып сахнанын жүзүн көрүп калгандан кийин тойго чыгуу деле оңой болду окшойт дедим да.
ага чейин чыкпаганда балким кыйын болмок. Мен үчүн жеңил болду, ошон үчүн жеңил мага ыңгайлуу жаккан жолду тандадым. Эми азыркы окуп жаткан окуу жайыңызда кандай иштермен алектенесиздер? Мисалы үчүн ошол эле музыкалык инструменттердин кайсынысында кол ойното аласыз? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Күрүнкеевде азыр 3-курста окуп жатабыз. Жашоо окууда кызыктуу. Балдар, кыздар менен ырдап бийлемей, гитара менен эшиктен ырдамай, өзүнүн нугу менен кетүүдө десем жаңылышпайм. Бизге үстүртүүдөн фортепиано келет. Фортепиано ишине ойной алабыз. Мектептеги болуп өткөн кызыктуу окуяларыңыз же болбосо тойлордо болгонбу деги эле өзүңүздүн эсиңизден кетпеген окуялар менен бөлүшө кетсеңиз. Мектептен эме болгон 7-8 класста. Менин досум бар, тууганым, Акыл деген. Ошол экөөбүз математикадан качабыз деп, качып баратканда жетишпей, эчеги келип калат. Шкафка бекинип 1 саат отурганбыз сабак өткөндө. Ошондон кайра чыксак, эже көрүп калган, ошондон уруш жегенбиз, ошол эсимде. 1 саат бою сабак 45 мүнөт болот да. Тыгылып экөөбүз тең. Жөн чыгырбай чыгабык десек, эже урушат. Айла жок, экөөбүз тыгылып, мектепте шкафтар болот го. Ал дагы мындай жаңы шкаф эмес, эски шкафтардан да. Ал тыгылат, жылдайм, ал жылат, кайра мен жылам. Ошентип эптеп отуруп, анан 45 мүнөтүбүз эптеп качабыз деп, 45 мүнөт эжеге кармалып текке кеткен. Тойлордон болсо, кызыктуу окуялардан. Мага жаккан айтып берейинби? Жаккан дегенде кандай? Мындай неме болгондо, таң калыштуу болгон. Бир тоодон ырдап чыгып баратсам, бир байкеле микрофон талашканда, тойдо көбүнчөсү байкелер серпетип алганда талашат да. Мен бербейм десем, башкача экен, анан алып алды, тамададан алды. Нарындык байке экен. Нарынга кел же мен бияка салып ем, менин атыма бир кой деген да. Ошондо эл бир дүр эткен. Ошол эсимде экен. Таң калыштуу окуяларды. Эле бир жүрдү эле. Азыр алектин аны. Сүйлөшүп турабыз ал байке менен. Кээ бир бардык эле адамдарда болот го, өзүн жоготуп коюу кээ бир учурларда, мисалы үчүн кайсыл жакка барарын билбей, кандай ошол эле кесип болобу, эмне болбосун өзүнүн жолун тандай албай турмушта, ошондой болот го. Сизде ошондой болгонбу же ошол эле мотивацияны кайсыл жактан аласыз? Мен ушул кесипти тандаарым, айтып атпайм, кичинекей кезимде эле чечилген, ата энем мени колдогон. Бул кесип болбойт деген эмес. Азыр да колдоп келет. Мага ким түрткү болот? Мен өзүм айтпаңызбы биринчи суроодо. Мындай өзүн жоготуп коюу депчи. Өзүм жоготпойм, мен кээде бук болуп кеткенде, эч ким жокто, мындай кээ бирөө ыр жазып, паркта сейилдесе, меники андай эмес. Мен эч ким жокто же класска барып катуу ырдайм. Музыка жок эле, же музыканы коюп алып деле катуу бир немелер бар да. Басымдуу, салмактуу ырлардан өлө бакырып ырдайм, анан ошондо жеңилдеп калам. Анан неме бар, ошо дайыма ушулар жеңилдетип да мени. Курманбек Гүлзада Рыскулова эжекебиздин курманбеги бар. Ошону койгондо кадимкидей ичимде сезимдер ойгонуп, кыргыздын руху ойгонуп, мен мындай болбошум керек. Алдыдагы көп нерсе бар. Бул эми эчтеке эмес, мелочь деп эле ушул нерсеге аракет кылам. Анан дагы подкаст көрөм мен көбүнчөсү. Чыгармачыл инсандардын, ошондон үлгү алып, көбү китеп окуйт дейт да. Адамдар китеп окуса жакшы болот дейт. Ооба, ал сөз туура. Мен китеп окуй албай койдум, бирок меники неме да. Азыр сабактан деле китеп окуганда эске кирет дейт го. Меники андай эмес, меники укканда кирет да. Угуп, резко ошол нерсени сабактан, мектептен окуп жүргөндө деле китеп окуп барчу эмесмин. Эже деле берчү аны. Анан бирок биринчи жакшы окуп келгендер дайыма колун көтөрөт го, анан кол көтөрөт. Анан айтып берет. Анан айтып бергенден кийин резко эле мен айтып берчүмүн да. Ушул жагым аябай жагат. Азыр окуудан дагы антип нетпейм да. Агай же эже айтып бергени ошол нерсени эсте калат да. Анда эмесе маегибизди жагымдуу чыгарма менен аяктасак, Анда дайыр жолу талашсыз кыздар үчүн чыгарманы аткарып берели.
чырайы жарык, келишкен сулуу, көксөм бир канбай, көңүлүмдө жай, ойлорумда сен, хубунумда сен болдуң сулуу, таластык кыз ай, тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай, аяламдан ай, жаралгандай ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай, шамчырактай сен күйүп өчпөгөн, ак сүйүмдү сага арнап өтөйүн, ак сүйүмда сен аман болгуң дейм, ажарыңа мен арбалып келем, тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай, аяламдан ай, жаралгандай ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Азаматсыз, браво, өзүңүзгө береке. Эң сонун чыгарма болду. Бүгүнкү кызыктуу маек үчүн алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Анда эмесе сизге эркиндик. Элибизге тынчтык, ынтымак, рызкы каалайбыз. Бардыгыбызда жакшылыктар көп болсун, максаттарыбызга жетели. Элибизде тынчтык, президентибиз адилеттүү болсун. Ошо Кыргызстан алга. Чоң рахмат.